Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге 3 шартында даяр болгон өтө даамдуу, шордуу, жумшак казан кебабтын рецептин менен бөлүшө кетейин. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бизге ушундай уйдун сулп эти керек болот. Койдун эти болсо да андан сонун болот. Ушундай кылып формада туруп алабыз. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес кылып туруп алабыз. Андан кийин туруп алдык, идишибизге салып, этибизди мариновка кылып баштайбыз. Туздап алабыз. Андан кийин бул жерде зире, кара мурч, кориандр жана шашлыкка арналган приправа. Баарын салып, колубуз менен эле, колубузду таза жууп туруп эле жакшылап аралаштырабыз. Бардыгы этке жакшы сиңиш керек. Мынакей этибизди мариновка кылып алдык. Эми үстүн жаап, муздаткычка 2-3 саатка калтырып коебуз. Канчалык көп турса, ошончолук этибиз даамдуу болот. Андан кийин картошканы дагы ушундай кылып чоңдукта туруп алабыз. Эгерде мындай кичинекей картошкалар болсо, буларды бөлбөй эле ошо боюнча салабыз. Казаныбызга майыбызды коюп, жакшылап кызытып алгандан кийин картошкаларды салып, кооруп баштайбыз. Алды кызаргыча, картошканын алды кызаргыча аралаштырбай туруңуздар. Мынакей алды кызарып чыкты. Эми картошкаларыбызды оодарып чыгабыз. Андан кийин этибизди ушундай кылып шпажкаларга тизип чыгабыз. Бул жерде мен койдун майын ортосуна кошуп койдум. Койдун майы этибизге шордуу бир сонун даам берет. Каалабасаңыздар кошпой койсоңуздар деле болот. Ушундай кылып катар-катар кылып тизип чыгабыз. Мынакей тизип алдык. Бул казан кебабты сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу болуп даяр болот. Ортолорун кичине-кичине ачып, даярдап алдык. Мынакей биздин этибиз да даяр. Ага чейин картошкабыз да курулуп калды. Ушундай кылып майынан сиңирип алып алабыз. Алып алдык. Эми ошол картошкадан калган майга эле даярдап алган этибизди ушинтип кууруп алабыз. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы сонун оңой, сонун рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей этибиз да курулуп калды. Ушундай кылып экинчи жагын кууруп алабыз. Кызарта кууруп алабыз. Кууруп алдык. Эми этти тарелкага чыгарып алабыз. Мынакей чыгарып алдык. Эми ашыкча майларды, эгерде май ашыкча болсо, алып койсоңуздар болот. Эми ошол эле майга биринчи кууруп алган картошкабызды кайрадан салабыз.
салып жайгаштырып алдык. Андан кийин картошканын үстүнө кууруп алган этибизди тизип чыгабыз. Тизип болгондон кийин 200 мг сууга 1 кичинекей кашык туз салып аралаштырып, ушундай чекелерине куюп чыгабыз. Тузду өтө көп салбаңыздар. Эми үстүн жаап, отту пасайтып 1 саатка коюп коебуз. Окей, биздин казан кебабыбыз даяр болуп калды. Эми эттерин чыгарып алабыз. Аябандай жумшак, сонун болуп чыкты, эти былбылдап. Андан кийин картошкаларды ушундай кылып табагыбызга тизип, картошка да аябай дамдуу болуп пышат. Картошканын үстүнө эми кооздоп эттерибизди, шашлыктарыбызды тизип чыгабыз. Тизип алдык. Андан кийин казандын түбүндө калган шорду сууну ушундай алып эттин үстүнө кичинеден куюп койсоңуздар болот. Андан сайын даамдуу болот. Эми пиязыбызды үстүнө сээп, кооздоп, дасторконго тартып берсек болот. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео жакса, лайк басып, комментарий калтыра кетиңиздер. Сиздерге чоң рахмат.